Саламатсыңарбы? Информатика сабагынан 9 класстын окуучулары үчүн 4 чейректик материалга карата видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлө турган тема графикалык информациялык моделдер. Бул теманы өтүүдөн мурунку өтүлгөн негизги түшүнүктөргө токтолуп өтсөк, кана эмесе балдар, айтылып аткан суроолорго жооп даярдап отуралы. Биринчи суроо: модель деп эмнени айтабыз? Экинчи: модельдин кандай түрлөрүн билесиңер? Кандай мисалдарды келтирүүгө болот? Ойлондукпу балдар? Кана эмесе даярбыз, Анда модель бул реалдуу объекттин, процесстин же кубулуштун маанилүү өзгөчөлүктөрүн чагылдыруучу жаңы жөнөкөйлөштүрүлгөн объект. Силер сүрөттө көрүп турасыңар, эгерде реалдуу объект коллекция үчүн керек болсо, анда анын сырткы көрүнүшү гана чагылдырылат. Биз үй жөнүндө айтып атабыз. Эгерде жашоо үчүн керек болсо үйдү, анда биз анын көптөгөн касиеттерине токтолобуз. Эми модельдин түрлөрүнө токтолуп өтсөк, материалдык модель бул модельденүүчү объекттин сырткы көрүнүшүн кичирейтип же чоңойтулган көчүрмөсү, анын структурасы же жүрүм-туру. Кичирейтип чоңойтулган көчүрмөсүнө биз манекенди мисал катары караганбыз. Ал эми структурасына суунун молекуласынын моделин караганбыз. Жүрүм-турумуна радио башкаруучу вертолет каралган. Кийинки модельдин түрү информациялык модель. Бул оригинал объекттин кандайдыр бир коддук тилде информациялык көрсөтүлүшү. Буга мисал катары сөз түрүндө, мисалы квадрат, тик бурчтуктун жактары барабар болгон тик бурчтук деп айтып кеткенбиз. Математика жана физика сабактан ар кандай формулаларды колдонууга болот деп айтканбыз. Информациялык модельдер образдык белги түрүндө жана аралаш болуп бөлүнөт. Образдык модельге сүрөт, фотографиялар, белги түрүндө модельге сөз түрүндө, формулалар түрүндө берилиштер. Ал эми аралаш модельге таблицалар, схемалар, графиктер жана диаграммаларды карап өткөнбүз. Эми булардын ар бирине кыскача токтолсок, образдык модельдер бул маалымат сактагычта сакталган объекттердин көрүнүшү. Мисалга, китептердеги сүрөттөр, фотографиялар, чиймелер каралган. Белги модельдери текст, формула, программалык тилде жазылган программаларды атаганбыз. Аралаш модельдер бул образдык жана белги модельдерин бирге каралуучу модельдер. Мисалга, ар кайсы маалыматтардын таблица түрүндө көрсөтүлүшү, функциялардын графиктери, маалыматтардын диаграмма түрүндө көрсөтүлүшүн караганбыз. Эми бүгүнкү темага токтолсок. Бүгүнкү биздин тема графикалык информациялык модельдер. Бул теманы өтүү менен каралуучу негизги түшүнүктөр: графикалык информациялык модельдер, схема, чийме, график жана диаграмма. Эми булардын ар бирине токтолуп кетсек, графикалык информациялык модельдер бул объект жана процесстерди графикалык сүрөттөш түрүндө көрсөтмөлүү берүү жолу. Графикалык информациялык модельдерде маалыматтарды тексттер, сандар, символдорду камтып, көрсөтмөлүү жана түшүнүктүү берүүдө графикалык сүрөттөрүштөр колдонулат. Графикалык информациялык модельдердин көп түрдүүлүгү, же болбосо буган кайсыларды карайбыз? Схема, граф, карта, чийме, график жана диаграммалар.
Бул сүрөттө мисалдарды көрүп атасыңар. Схема, карта, чийме, график жана диаграмма боюнча. Булардын ар бирине токтолуп өтсөк, схема бул татаал системалардын бөлүктөрү жана түзүлүштөрүнүн графикалык түрдө чагылышы. Мисалга, эки электрдик системада өчүрүп күйгүзгүчтөрдү туташтырууну карайлы. Схемада көрсөтүүдө сөз менен айтканга караганда түшүнүктүү экендигин көрүп турасыңар. Биринчи схемада электрдик системада өчүрүп күйгүзгүчтү удалаш туташтыруу мисалы, ал эми экинчиде параллель туташтыруу мисалы көрсөтүлгөн. Схемалар кайда колдонулат? Албетте, силер өтүп аткан сабактарда колдонуп келүүдөсүңөр. Мисалга, биология сабагында фотосинтез кубулушу, ал эми тарых сабагында ар кандай кырдаалдарда схеманы көрсөтүү. Чийме түшүнүгү. Чийме бул нерсенин өлчөмүнүн так катышында модельдөө методу менен шарттуу графикалык сүрөттөлүш. Чийменин мазмунуна токтолобуз. Чиймеде эмнелер болуш керек? Сүрөттөлүштөр, чекит, текст, өлчөмдөрдүн саны. Эми сүрөттөлүш объекттин геометриялык формасын, сандар объект жана бөлүктөрдүн өлчөмүн, текст жасалган сүрөттөлүштөрдүн аталышы жана өлчөмдөр жөнүндө маалыматтарды берет. Чиймеге дагы мисал карайлы. Көбүнчө деталь деп айтып көргөнсүңөр, биз кыргызча аталышын эле айтып кетели. Мисалга, бөлүктү жасоодон мурун анын чиймеси так чийилип алышы керек. Демек, анда бөлүктүн бардык жагы көрүнүп, түшүнүктүү болушу үчүн кесилиши, өлчөмдөрү, сандар берилет. Карта түшүнүгүнө токтололу. Карта модельдөө объектиси болгон жерди кичирейтилген өлчөмдө чагылдырууда колдонулат. Ар кайсы кырдаалда ар түрдүү карталар колдонуларын билесиңер. Картаны колдонуу менен шарлардын ортосунда аралыктар, бир аялдамадан экинчисине кантип жетүүнү, ал эми кандайдыр шар кай жакта жайгашкандыгын жана башка ушул сыяктуу нерселерди билүүгө болот. График. Бул чоңдуктун бир чоңдуктун экинчисинен көз карандылыгын, кандайдыр процесстин динамикасын жана башкаларды чагылдыруучу графикалык сүрөттөлүш. Графикке мисал карайлы. Берилишин окуп түшүнүп алалы. Максат 9 класста окуйт. Мектепте 8 жыл окуп, математика сабагынан төмөндөгүдөй жыйынтыктарды алып келди. 1 класстан 5, 2-3 класстан 4, 4 класстан 5, 5 класстан 4, 6 класстан 3, 7 класстан 4, ал эми 8 класстан 3 деген балдар менен аяктаган. Бул берилиштердин графикалык сүрөттөлүштөрүн чийүүгө токтололу. Ал үчүн координаттык тегиздиктин X огунда максат окуп өткөн класстардын бирдигин көрсөтөбүз. Ал эми Y огуна максат алган баалар түшүрүлөт. Балдар, бул жерде айтып кете турган нерсе бирдикти көрсөтүүдө бирдей өлчөм алынышы керек. Биздин мисалда класстар менен бааларды көрсөтүү 2 клеткадан түзүлгөнүн көрүп турасыңар. Эми максат алган бааларды тегиздикте түшүрөбүз. 1 класстан 5 алган чекит менен көрсөттүк. 2 класстан, 3 класстан 4, 4 класстан 5 жана башка ушул сыяктуу максат алган бааларды чекит менен көрсөттүк. Ал эми чекитти
кесинди менен туташтыруу аркылуу графигин сызып алабыз. Эми карасаңар балдар, бул жерде жөнөкөй окуганга караганда графикти көрүүдө биз көрсөтмөлүү түрдө көрүлүшүн байкап атабыз. Ошондой эле анализдөө жеңил болот. Демек, бул жерде эмнени айтмакпыз? Максат математика сабагынан окуусу төмөндөп түшүп баштаган. Графика мисал, жүрөктүн кардиограммасы, жүрөк кандай ритмде иштеп жаткандыгын так көрсөтөрүн баарыңар тең эле билсеңер керек. Эми диаграмма түшүнүгүнө токтололу. Диаграмма бул кандайдыр бир чоңдук же бир чоңдуктун бир нече маанилерин алардын өзгөрүүчү маанилерине болгон катышын көрсөтмөлүү түрдө сүрөттөөчү графикалык сүрөттөлүш. Мисал карап өтсөк, биздин планета суудан жана кургактыкчылыктан турары силерге белгилүү. Суу жер үстүнүн 70%, кургактык 30% бөлүгүн түзөт. Диаграммада суу менен кургактык катышы көрсөтүлгөн. Силер балдар диаграмманын мамыча жана тегерек түрүндө көрсөтүлүшүнө токтолуп атасыңар. Кийинки мисалда окуучулардын үйдөн мектепке чейинки келүү убактысын аныктоо диаграммасына токтолобуз. Маселенин берилиши: үйдөн мектепке жетиш үчүн жаркын ай 10 минут, толгон ай 15 минут, жылдыз 7 минут, гүлсүн 20 минут убакыт кетирген. Бул берилишти диаграммада түшүрүш үчүн адегенде X огунда окуучулардын аттарын көрсөтөбүз. Ал эми Y огунда окуучулар кетирген максималдуу убакыттар берилет. Окуучу үйдөн мектепке жетүү убактысын мамыча түрүндө диаграмма менен көрсөтүлгөн. Бул көрсөтүлүштөр көптөгөн маалыматтар менен иштөөдө анализдөө үчүн ыңгайлуу экендиги көрүнүп турат. Эми балдар, бүгүнкү сабакта өтүлгөн темаларга карата негизги түшүнүктөргө токтолуп өтсөк. Графикалык информациялык моделдер. Бул объект жана процесстерди графикалык сүрөттөлүш түрүндө көрсөтмөлүү берүү жолу. Схема. Бул татаал системалардын бөлүктөрү жана түзүлүштөрүн графикалык түрдө чагылдырылышы. Чийме. Бул нерсенин өлчөмүн так катышында модельдөө методу менен шарттуу графикалык сүрөттөлүшү. График. Бул бир чоңдуктун экинчисинен көз карандылыгын, кандайдыр бир процесстин динамикасын жана башкаларды чагылдыруучу графикалык сүрөттөлүш. Диаграмма. Бул кандайдыр бир чоңдук, бир же бир нече чоңдуктун бир нече маанисинин алардын өзгөрүүчү маанилерине болгон катышын көрсөтмөлүү сүрөттөлүүчү графикалык сүрөттөлүш. Ушуну менен балдар, биз бүгүнкү 9 класстар үчүн информатика сабагынан берүүбүздү аяктадык.